Салам достор, биз бүгүн атайын сиздерге Kia Sorento машинасын обзор кылыш үчүн, көрсөтүш үчүн Бозбөлтөктүн башына жана желектин чоң желек тургандын баш жагына, өйдө жагына чыкты. Февраль айы суук, ошондуктан бат-бат сүйлөөгө туура келет. Бирок муну бияка чыкканыбыз биринчиден тынч, экинчиден бул кардан дагы көрөлүк дедик. Kia Sorento 24-жылкы сиздер көчөдөн көрүп калсаңыздар керек, угуп калсаңыздар керек. Деги эле Kia Sorento эң биринчи жолу Чикагода 2002-жылы презентация болгон, бирок 2009-жылдан баштап чыга баштаган. Мен муну айтып аткан себебим, тарыхы бар, негизи тарыхы бар машинелер, алардын тарыхы дагы бар, жана алар улам-улам жылдан жылга жакшыртканга, сапатын дагы башка жагын дагы жакшыртканга аракет кылат да. Демек мунун тарыхы абдан чоң, узун. Ошондуктан мисалы ишеничтүү кайсы бир деңгээлде деп айтсак болот. Бул акыркы модели. Бул жерде Кыргызстандагы Пудовкина Токомбаева кезишинде, магистраль кезишинде, ошол жерде өзүңүздөр билесиздер, Киянын борбору бар. Ошондон биз алдык. Алып, муну менен биз Алтын Арашанга чейин, ошонун тоо боруна чейин барып келдик. Бул машинанын тоонун этегине чейин таштап койдук. Бирок бер жака жетүүбүзгө да бардык. Трассадан да сынап көрдүк, тоодон дагы, кардан дагы, таштан дагы сынап көрдүк. Бул толук кандуу кроссовер. Анан рестайлинг кроссовер деп коет. Эгерде сиздер байкасаңыздар керек, мына момундай болгон фаралары, алдыңкы көрсөткүчтөрдүн баары өзгөртүлгөн, заманбап кылып дизайны дагы өзгөртүлгөн машина. Мындай сыртын карап келсе, сиздер карап көрсөңүздөр болот. Мындай чоң машина болуп эсептелет. Эгерде бул Kia Sorentону башка сегменттер менен, машиналар менен салыштырып келе турган болсо, өзүнүн Kia'нын ичинде бул жанагы Kia Sportage'ден кичине чоңураак кроссовер. Kia Sportage биз көрүп калганбыз, абдан популярдуу машина, бирок Kia Sportage буга караганда кичирээк. Эми бул андан чоңураак, толук кандуу, анан 7 орунду. Эгерде Kia Sportage ал 5 гана орунду, бул 7 орунду. Эгерде кааласаңыздар, комплектациясында бул аркасында кичинекей дагы отургучтар бар. Бирок биздин бул форматта бул машинада 7 орун эмес, бул 5 орун. Ошондуктан мунун багаж жагы, багаж деп көрүп калганбыз, албетте чоңураак. Мунун дисктери дагы башкача, 20 анан жанагы лепесток деп азыр өтө модал болуп кетпеди, ошондой лепесток. Бул мындан кийинки кадам эле бул толук кандуу джиптер болуп кетет. Эгерде Toyotадан салыштыра турган болсок, Highlander деген джип бар, өзүңүздөр билесиздер. Ал жанагы Pradога жетпеген барго, ошол форматтагы, ошонун конкуренти болуп келет. Эгерде биз Кытай машиналарын алып келе турган болсок, Geely, Manjaro деген бизде абдан популярдуу болуп атпайбы? Ошол эки машинанын конкуренти болот. Эми жалпысынан айтып келе турган болсо, булар болсо, баягы өзүңүздөр билесиздер, ребрендинг кылышкан. Жана бул Kia'нын азыркы күндө дизайнерлеринин айрымдары бул BMW-дан келишкен. Ошондуктан булар заманбап кылып, могул дисктери дагы ошондон келген да. Азыр BMW-нын дагы дисктери жанагы лепесток дисктер деп ошол өтө мода болуп аткан дагы машиналар болуп келет. Арткы терезелери заводдон эле караңгылатып, абдан темный, эң караңгы кылып көрсөтүлгөн. Так что муну караңгылап кереги жок да. Эгерде сыртынан карап көрө турган болсоңор, бул албетте абдан көрүнүктүү, көркөмдүү, чоң машина сыяктуу болуп көрүнөт. Kia'нын кроссоверлеринин эң популярдуу сегменттеринин бири. Могул Акуланын плавниги деп коет. Акуланын плавниги дагы BMW-дан алынып келген. Сырткы көрүнүштөрү ошол. Азыр мен аварийкасын включать этейин. Бир гана нерсеси, мага ушул аварийкасы, поворотниги ушул сырт жакта болсо жакшы болмокпу деген ойдо болуп койдум. А так калгандарында мындай кынтыксыз. Алдыңкы жагы могул жанагы бул повороттук ролду дагы ойнойт. Ошол эле учурда жанагы күндүзгү свет барго, күндүзгү жарык. Айдап жүргөндө бул поворотник өчкөндө күндүзгү жарык болуп күйүп калат. Анан мындай диодный болуп жакшыраак болуп турат. Кечинде биз айдап көрдүк, свети абдан жакшы экен. Жакынкы фарасы, ближний фара деп коет, ошол жакынкы жарыгы абдан жакшы, мындай бүт баарын көрсөтүп турат экен. Алыскы жарыгы болсо, тим эле монтип жаркыратып көрүнүп турат экен. Айырмасы жанагы BMW-нын лазердик фарасы бар. Лазердик фарасынан
айырмасы лазердик фарасы түз, анан мындай чогултулуп берсе алыскы жарыкты, бул болсо мынтип жаркыратып берип турат экен да, бирок күчтүү экен. Динамикасы жүрүшүн биз отурганда эле байкадык, сбитый деп коет го. Ошондой экен, мындай бир калдыраган эч жери жок. Максималдуу түрдө үнү чыкпагандай кылып, максималдуу түрдө өтө тыкан жүргөндөй кылышыптыр. Өзүнүн разгондору боюнча биз грунтта да айдадык, мындай кум таштуу жерде да айдадык, тоо ташта дагы айдадык, карда, музда дагы айдадык, жана асфальтта дагы айдадык. Эми биз болсо көбүбүз мисалы турбага көнүп калганбыз да. Турба эгерде күч кубаты 2-2,5 болсо, анан турба кылса, турба да кошуп берет. Бирок мында бул 3,5 атмосфералы кыймылдаткыч болгондуктан мындай кичине азыраак болобу десем, жетиштүү экен. Толук кандуу жетиштүү экен. Трассада дагы өтө динамикалуу, абдан жакшы жүрөт экен. Кыскасы, бул жагында эч маселе жок. Шаар ичинде жүргөндө албетте бул көп нерсе билинбейт, бирок биз көрүп калганбыз да, Кореянын машиналары мурда эски форматта, эски жылдагы машиналар, алар кичине калдырап турчу эле, мындай бошураак сыяктуу болуп турчу эле да. Бирок бул жагын чынында эле абдан жакшы жасаптыр, мындай нык болуп жүрөт экен да, жүргөнү абдан жакшы жүрөт экен. Динамикасы дагы, обгонго чыкканда дагы жүрөт экен. Алыстан трассаны дагы жакшы кармады. Айрым ошол мүмкүнчүлүк болгон жерде биз атайын көрүп, динамикасын көрөйүн деп 200ге чейин кармаганга аракет кылып көрдүк. 200дү жөн эле кармайт экен. Эми бул жерде өзүнүн километражы 260га чейин кармайт деп турат. 200дү кенен чөнөн эч кандай коркпостон, кыйналбастан кармайт экен. Ошондо 200дү кармаганда дагы бул тахометр 4кө жеткен жок да, бир 3,8, 3,7ге чейин жетти. Багажниги башында минтип бул жагынан издеп көнүп калганбыз, бирок могул жагынан ачылат экен. Багажниги абдан чоң. Мен айткандай, бул жерге негизи 7 орундук. Эгерде сиздер кааласаңыздар, бул жерге 7 орун болот. Биз болсо резина коюп койгонбуз. Минтип тартып койсоңор 7 орунду болуп калат. Бирок биз тоого барып келгендиктен биз 7 орун кылган жок, себептен да бизге багаж керек эле. 7-чи орунга чоң киши отурганда эми кичине кысылып калат. Орун бар, жөн эле көрсөткүч үчүн эмес, чында эле отургуч. Жаш балдар кенен отурат да. Жаш балдар, кичинекей балдар кенен отурат. Мунун багажниктин дагы чоң болгон себеби запаскасы, докаткасы. Докатка эмес, толук кандуу запаска. Толук кандуу 5-чи запаска алдында турат да. Ошондуктан бул жерде абдан чоң орун бар. Калган баары бар, кошумча сеткасы бар, домкраты бар, баардыгы бар. Тигил креслолору дагы жатат. Кааласаңыздар, креслосын дагы мындай кылып бул жактан эле жаткырып койсо болот. Өтө ыңгайлуу. Бул жерде креслосын жаткырса, бул жерге 2 киши кенен спальныйдай болуп жатат. Могул жерде көп машиналерде могул жерде монтип такалып калат, мону чыштагандачы, бирок бул эч такалбайт экен да. Бүт баары кнопка менен ачылып, кнопка менен жабылып. Корейцтер чынында эле таң калат да. Мен боюм 1,74. Караңыздар, могу алдына отуруп алып дагы кенен айдап келдим. Азыр жылдырган жокмун. Ордун карагыла, бул жагын карагыла, кенендигин. Анан эменин креслонун ар кандай форматтары бар, кичине жатып алып барса болот. Бизде азыр жана тирегичи бар, ошол тирегичи кармап атат. Бул жагынан вообще кенен да. Негизи булар эми автопромдо корейцтер абдан күчтүү болуп калды. Көбүнчө машиналерди булар Америкага жөнөтүшөт. Ошол жакта заводдор дагы бар. Ошондуктан американецтер өзүңүздөр билесиздер, баягы эми барып жүргөндөр мондай салгычтарды жакшы көрүшөт, подстаканниктерди жакшы көрүшөт. Анан монун баары кенен бул жерге бутылка батат экен, бул жерге стакан батат, бул жерде дагы 2 стакан батат. Зарядтагычтар, бул зарядтагычтар. Анан биздики премиум формат болгондуктан мондай кресло дагы бар. Бул жакта артында босс отурганда, шеф отурганда буту батпаса же жатып алып барса, өзү минтип түшүрүп коет. Айрым комплектацияларында тети жерде капитанский кресло деп коет. Бул жерде өзүнүн бут койгучу дагы бар да. Ошондо муну өзү алдыга жылдырып өзгөртө берет да. Муну өзгөртө берет. Жаткырып койсо болот, бутту коюп койсо болот. Бул жака кандай кааласаңар. Бул жактары Type-C зарядкалары. Ар бир адамдыкы бар экен Type-C. Анан машиналарда могул жагы өтө бааланат да. Арткы кресло негизи көп көңүл бурулбайт. Арт жагына эптеп эле отургуч кылып коет, бирок булар азаматтар.
Булар азаматтар абдан жакшы көңүл буруп, көрдүңүздөрбү? Креслолордогу эми могу даана накта таза кожа деп айта албайм, могу кожзам болсо керек да, кожаны ордуна. Бирок кандай болсо дагы мунун баарын тигип жакшынакай кылып койду. Эми ичи кенен, бул жагы дагы кенен. Албетте толугу менен ачыла турган экинчи катарга чейин ачыла турган панорамдык айнек, алды жагы айнек, могул жагы толугу менен ачылат, сырты да ачылат. Бул жери болсо эми экинчи жакка панорама тоого баратканда, баягы тоону аралап жүргөндө абдан жакшы да. Поставкалар дагы жанагы акульи жабры деп коет, акуланын жабралары деп коет морекине. Эми мындай кармаласаң баары аябай жакшы да, жумшак. Анан мен жана айткандай эле ичи караңгылаткан, ошого кошумча бар мындай пардолорду дагы кылып коюшкан. Комфорт сөз жок. Кореялыктар же укмуш да, заманбап. Kia BMW'нын айрым адистери Kia'га өткөндөн бери 2020-2021 жылдары болгон. Ошондон бери булардын көп нерсеси BMW'га окшоп ошо кетип кеткен. Могул строчный мындай кожа менен тигилген сыяктуу болуп турбайбы, бирок бул жөн эле мындай обманка деп коет, бирок тигилген сыяктуу болуп, кожа болуп, жумшак болуп турат. Бул дагы ошо BMW'дан келген да. Мондай пластиктер муну под дерево кылышат, мондай пластик кылышат ар кандай. Бул дагы көп учурда ошо BMW'дан келген, могу жабралар дагы BMW'дан келген да. Ошол сыяктуу болуп салынган. Анан караңыздар, могул жерде эми эки планшет турат. Эми биз азыр болсо ошол жерге планшетке көнүп калбадыкпы? Планшеттер көп машинеде, азыр Кытайдын машинелеринде дагы мындай түз болуп турат. Теслада түз болуп турат, бул жерде мындай BMW'га минтип которуп койгон да, дуга кылып. Теги көп машине ошол эле учурда BMW'ни карасаңыздар, BMW негизи мындай эмеге бурулуп турат, айдоочуга бурулуп турат да. Анан булар ошол багытта кылган экен. Абдан мындай ыңгайлуу да бул жагынан. Анан мага бир нерсеси туугандар абдан аябай таң калтырды. Мен ушундайды көргөн эмес элем. Мен ушундайды таптакыр көргөн эмес элем. Карасаңыздар, бул эмеде айдоочу орунда да бар экен, бунда да бар экен да. Бутуң чарчабас үчүн мореки бутуңду көтөрүп турат экен. Мындай болуп, ошондо бутуң таптакыр чарчабайт экен. Чынында эле муну көрбөптүрмүн, баягы массаж креслолордо эле көрчү элем, бирок бир дагы машинеде ушундай көрө элек элем. Вообще азаматтар. Вообще азаматтар. Ошол экен мен аябай таң калдым да. Надо же деп. Бул жери могул жери пластик экен, бирок могу үстүнүн баары жумшак. Ичинде могу подстаканниктер, муну шайба деп коет. Айрым толук эмес комплектацияда көрдүм. Бул жерде мындай рычаг экен, скоростти которгон. Бирок бул жерде шайба экен. Руль абдан ыңгайлуу. Бул жерде экранга чыккан дисплей бар. Өзүңүздөр билесиздер, жолду кармагычтары бар. Бул тачскрин, абдан ыңгайлуу, бат иштейт экен. Эки түрү бар. Нормальная езда, эко жүрүү, спорт жүрүү, ана смарт жүрүү деп коет. Буларды эми барыңыздар эле көрсөңүз билсеңиздер керек. Көп машинелерде бар. Могу нормальная езда деген мындай орто нормальный жүрүш, эко деген болгондо баягы экономичный жүрүш деп коет. Спорт дегенде катуу жүрөт. Мен эми смартка коюп келтим. Смарт деген бул болсо ар бир адамдын өзүнүн стилине адаптация болунат да. Мен чынында эле могу смарт канчалык деңгээлде, кандай айырма бар экен мен түшүнө алган жокмун. Көп эле айдап көрдүм, бирок түшүнө алган жокмун. Спортту албетте, спортко которсоң бул жерде дисплей да кызарып башкача болуп анан көрсөтүлөт. Андан тышкары эко болсо бул жер жашыл болуп калат, нормальный болсо башкача болуп калат. Аны абдан жакшы жасашыптыр, ал жерде маселе жок. Ал жагында маселе жок. Бирок могу смартты мен чынында эле вообще мындай түшүнө алган жок. Эми рулдун жылыткычы бар экен, автохолд дегенди билсеңиздер керек. Автохолд деген абдан жакшы бул функция. Мисалы, эгерде бийиктикте мындай өйдө ошол жерде токтоп жыла албай атсаң же кайрасынан ылдый жакка түшүп атсаң, автохолдду кылсаң, тормоздан газды тепкенге чейин бир кайсы бир доля секунда бар да, ошол эркинде кылганда машина өзү кармап турат. Өзү автохолд кармап турат да. Газды тепкенде кой берип турат. Ошол функциясы. Анан мага абдан жакшы жакканы
караңыздар, круговой обзор. Круговой обзордун анан түрлөрү бар экен. Баягы отурганда, караганда бул алды жагы, бул арт жагы караганда көрдүңүздөрбү? Анан тегерегин минтип карап чыкканда мындай обзор кылып чыгат да. Өзүң минтип карап, эмне бар, эмне жок, тегерегинде отуруп карасаң болот. Абдан жакшы тартылыптыр. Вообще молодцы. Бул жагынан корейцы сөз жок да, сөз жок. Круговой обзор. Дагы эмнени айтайын, морекил мен түшүнбөй аттым эле, азыр мага автосалондон түшүндүрүп атышты. Бул жерде минтип өзүңдүн эки ачкычты алып келип бул жерге коюп туруп, өзүңдүн отпечаток пальца бармактарыңдын бул жерге сүрөтүн кылып койсоң, ошондо сенин функцияң болуп калат да. Баягы креслолорду, күзгүлөрдүн баарын өзүңө оңдоп алгандан кийин, анан эгерде үй бүлө болсо, ошо жубайың же башка бирөө айдай турган болсо, ал уже өзүнө оңдоп алат да булардычы. Ошондуктан сен келгенде машинага отурганда минтип туруп бармагыңдын сүрөтүн бияка басып койсоң, бүт форматтары, креслолордун баардыгы жана бул жерде медиа бары ошол эки сен жүргөн комфортабелдүү учурга бир кайсы бир секунданын ичинде болуп калат да. Бул жагын дагы абдан жакшы жасашыптыр. Могул жерде электрондук форматтыкын булар бир жерге батырыптыр. Негизи өзүңүздөр билесиздер да, мындай болуп анан могул жерде кнопкалар болот го. Могу кондиционированиянын системасын, жылытуу системасын, муздатуу системасын өзүнчө болот. Медиа, мультимедианын өзүнчө болот эмеспи? Булар болсо мындай эле котормо кылып коюптур. Мындай эле котормо кылып коюптур. Муну бассаң, ушул эле панель кондиционерге иштейт, жана башка нерселер иштейт. Анан муну басып койсоң, ушул эмеге иштейт. Бул жердеги мультиплейге иштейт да. Картага, издөөгө, медиага бары ушул жерде өзү иштейт. Анан минтип кайра которуп койсоң, кайра бул жерге барат. Ушундай кылып коюптур. Эми канчалык деңгээлде ыңгайлуу билбейм, бирок мисалы мага жолдо бир кандайдыр бир тоскоолдук кылган жок. Биздики толук комплектация болгондуктан подогрев сидений 4 жакта тең бар. Бул жерде подогрев сидений, ошол эле учурда желдеткич, алдында желдеткич функциялары бар. Анан дагы бир нерсени айтып кетчү нерсе, бул жерде мону абдан ыңгайлуу кылыптыр. Көп машинелерде мындай сайып туруп, анан мультимедиа киресиң, же болбосо зарядка болот да. Анан бул жерде бир эле кнопка менен кылып коет экенсиң. Муну басып койсоң, сенде зарядка эле. Муну басып койсоң, көрдүңүздөрбү? Бул зарядка плюс могу мультимедиага телефонуңуз кирип калат да. Абдан ыңгайлуу кылып коюптур. Могул дисплей дагы абдан ыңгайлуу экен. Биз жолдо жүрүп көрдүк, абдан жакшы. Бирок могул жери эми көп машинелерде могу кооздук үчүн аябай жакшы, могу жаркырап көрүнүп турат эмеспи? Монун бара-бара чийилип калат. Себептен биз ушинтип эле ачкыч таштай беребиз, телефон таштай беребиз. Бул жерге ар кайсы нерселерди кое беребиз, анан бара-бара чийип калат. Бирок албетте жаңы кезинде бул абдан кооз көрүнөт. Мага Sorento абдан жакты, абдан кенен. Ушул комплектациясы $63,000 турат экен. Бул толук комплектациясы. Эгерде бул жерден ала турган болсоңуздар. Негизи мен машинаны алганда, эми бул жерде кредит, ар кайсы банктарда кредиттери бар. Кредиттин шарттары бар, ыңгайлуу шарттары бар. Негизи машина деген бул жөн эле иштей турган нерсе эмес, бул комфорт, рахат алып келе турган нерсе болуш керек. Ошондуктан мисалы жаңы машина алып койсоңуздар, жаңы машинанын ыңгайлуулугу жана эгерде биз баягы колдон эмес, дилердик борборлордон машинени алганынын көп артыкчылыктары бар да. Булардыкы кепилдик бар, мисалы 3 жыл, 5 жыл деген кепилдиктери бар. Анан бул жерден алганда могул панелдин баары, мисалы Кытайдан келгенде же Южный Кореядан силер баягы башка кишилерге заказ бергенде, могул панель русификация болбойт. Бул жерде бүт баары орус тилинде болуп атпайбы? Бара-бара Кудай буйрса кыргыз тилинде болот деген үмүттөмүн. Бирок эми азыр бизде орус тилде. Орус тил ал жерде доступ болбойт. Бул жерде келет, жанагы прошивка кылат деп коет, баягы ар кайсы мастерлер туруп оңдойт да, бирок ошондо деле толук кандуу болбойт да. Кээ бир нерселери которулбай калат, кээ бир нерселери туура эмес которулуп калат. Ошондуктан бул жагынан ыңгайлуу, мисалы дилердик борбордон сатып алган, жана банктардан мен айттым, ар кандай шарттар менен сатып алсаңыздар болот. Андан тышкары жакшы нерсеси, эгерде машинаңыздар сынып, антип минтип түшүнбөй жатсаңыздар, силерде мындай болбойт да, могул жери эмне болду экен, эми баягы ошону мастер жанагы таба алабы, таба албайбы деп айта алат болду экен деген ой калбайт да. Бул дилердик борбордо баардыгын билип, оңдоп, өздөрү таап, тазалап, жакшынакай кылып берет. Ошол жери бар. Ал эми бул Kia Sorento боюнча
Kia Sorento бул ошол эле учурда үй бүлөлүк машина, ошол эле учурда бул шаарда дагы жеңил, жакшы жүрөт, чоң жиптей болбойт, колтойгон деги эле эми мындай үй бүлөгө дагы, жумушка дагы, башка нерсеге колдонгонго, ар тараптуу колдонгонго абдан ыңгайлуу экен да. Айылга барганга дагы абдан жакшы. Биз бул боз бөлтөктүн башына ушундай каарда, гололедто чыккан себебибиз дагы ушуну өзүбүз дагы сынап көрөлү дедик, канчалык деңгээлде чыга алат экен деп. Бул жерге чоң жанагы жиптер, толук рамалуу жиптер чыга ала турган жерге Sorento оп-оңой чыкты да. Бул жерде абдан жакшы дагы нерсе бар экен, караңыздар. Эгерде жакшылап камера алабы албайбы билбейм, бул жерде баягы алдын терезени жылыткыч. Бул айрым премиум класстагы машиналерде дагы болбойт. Мисалы BMW-нын көбүндө жок да мындай жылыткыч. Муну басып койсоң, мисалы алды жылыйт да, мындай жылыткыч көп жерде жок. Себеп дегенде көп машинеде премиум класстагы Mercedes BMW-лардын дагы каар жанагы бизде каар көп жайт эмеспи? Ошол тетиги дворникке терезе тазалагычка мынтип тоңуп калат го, анан көп эле жүрбөйбүз. Бул жерде андай маска болбойт, себеп дегенде мындай аркасындагыдай жылыткыч бар. Эми ар тараптуу жагынан караганда, мындай менимче бир кемчилик табыш абдан кыйын да. Чоң тоолорго албетте бул бара албайт. Клиренси жанагы эле ошол эле Sportage'дей, ошол эле RAV4'дей, ошол эле Highlander'дей, бирок жеңил машинаныкындай эмес, же чоң джиптердикиндей эмес. Ошол орто сегменттеги кроссовер кеңеш берем сөзсүз түрдө. Караңыздарчы, руль дагы сонун. Вообще в целом маселе жок. Абдан сонун машина. Мындай бир кынтык издеп табыш абдан кыйын туугандар. Эгерде ошондуктан Sorento алам десеңиздер, Kia борбордук дилерлик борборуна келсеңиздер болот. Барып ошол жерден алсаңыздар болот.